Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Assalamu alaikum mekendештер. Мен Махмутжанов Мухаммадияр Махмутжанович. Мен Бауыржанды сөккөн, мен баламын. Бауыржанды эле сөккөн, мен башка элди сөккөн эмесмин. Сиз өзлөрүңүзгө алып алган болсоңуз кечирим сурайм силерден. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен жанагы Бауыржандын иши боюнча, ошонун маселеси боюнча кайрылып кетейин дегем. Мен кайрылып кетерим. Жалпы мекендештерге бул жерде туура эмес түшүнүп баратасыздар. Бир жактын гана видеосун көрүп. Бул жерде Бауыржан менен менин инимдин ортобуздагы эле кичине эле маселе бул чоң эле бир эмеге айланып калды, талкууга, элдин арасындагы талкууга. Биз магазинге эч кандай тиешебиз жок өзү негизинен. Любой бир эмеден сураштырып келгенде деле эч кандай магазинди билбейбиз деле, биз как покупатель катары, бир немени сатып алуучу катары эле кирип аткан болчук. Кирип ал жерде кичине бир өз ара ошо 3 адамдын ортосунда эле сөгүшүп кеткен маселе, кичинекей эле маселе бир чоң эле бир көйгөйгө айланып калды деп ойлойм азыркы учурда. Бирок анткени биз бир нерсени айта кетейин сиздерге. Бауыржан менен эч кандай бир улутчулук маселесин башкасын көтөрөбүз деген ойдо башка да бир келип өзүбүзчө бир буга мындай өзүбүздүн элдин арасында жөнөкөй тил менен айтканда сайылып башка кылган жерибиз жок. Кирип кетип атып эле кокусунан илешип калганбыз да ал жерге. Анан охранниктер менен жанагы кароолчусу, ошо күзөтчүсү менен сүйлөшүп аткан сөздү сен кимге сүйлөп атасың бери келгин деп сөгүп башка кылып. Бирок Бауыржан өзүн сөккөн жерлерин эме кылып койсо болмок. Өзүнүкүн деле коюп кичине бир реалдуу түрдө болмок, ошондо элдин арасында деле эл деле туура эмес түшүнбөй туура жакка кабыл алат деле деп ойлойм. Бауыржан бирок өзү сүйлөгөн учурда өчүрүп коюп эме кылды. Улутчулук маселелерин көтөрүп, коридордун коридорунда турганыбызда деле эч сотрудниктер ичкери кирген учурда сен Кыргызстанда жашап атканыңа сүйүнгүн деген сөздөрү болгон. Бирок бул жерде аны каралап кетиш эмес максат. Биз каралап кетиш болгондо үстүнөн биз деле арыз жазып коймокпуз. Бирок азданган деле эмеспиз. Лично мен өзүм укам бул жерде мынакей элдин алдында деле бул нерсеге эч кандай эмебиз жок. Бауыржан үстүнөн жазып койгон башка кылган жерибиз. Ошого мен айтып кетерим, силер туура эмес түшүнүп калыптырсыңар. Мекендештер, мен силерден Бауыржандан эмес, туура эмес ойлоп калбаңыздар. Бауыржандан кечирим сурап биз күнөөлүү да деген ойлор болбосун. Жалпы элди ошо улутчулук маселесин көтөрүп атат деген элдин арасында болуп аткан сөздөр үчүн мен кечирим сурайм. Мыйзамды сыйлаган жаран катары айтып коем. Мен деле ошол Кыргызстандын жаранымын. Бауыржан менен тең укуктуумун. Мен де бөлөм деген бир кошуна болуп эле жашайбыз. Белгисиз эки жаран мага кайрылып, ушул баланы көтүнө бир тээп айдап чыкпайсыңарбы деп озук сөздөр менен обращать эткенде, мен аларга айттым, эмне себептен мындай кылып атасыңар десем, шериги келип кыргыз элим дебегин, Кыргызстан эли деген биз да жашап атабыз деп улут аралык маселени көтөрүп өттү да. Анан беркинси озук сөздөр менен ар намысыма шекип сөктү. Кадырбеков Бауыржан Абдумаликовичтин иштери боюнча айта кете турган болсок, эки материал катталган. Биринчиси 03-47. Бауыржан тараптан арыз түшүп атабы? Бауыржан тараптан арыз түшкөн. Биринчиси тууралуу айта кетсем, 03-47-2019-602 сандуу иши боюнча Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан Турсунбай ата магазининин алдында эки өзүнө бейтааныш болгон азиат улутундагы балдар зомбулук көрсөтүп, акарат кылып сөккөндүгү тууралуу арыз менен кайрылган. Жогорудагы арыз боюнча бейтааныш болуп өтүп жаткан атуулардын бүгүнкү күндө өздүктөрү такталып, алар Өзгөн шаарынын тургундары Махмутжанов Мухаммадияр Махмутжанович жана экинчиси Абакжанов Султанбек Махаммад Расулович дегендер бүгүнкү күндө өтүп жатат, тергөөдө текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми экинчи арыз боюнча айта кете турган болсом, 2019 жылдын 7-майында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын алдында урушкандыгы боюнча бул дагы ошол айтып кеткен Кадырбеков Бауыржан Абдумаликовичтин арызы боюнча катталып, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү реестрине 03-47-2019
000-610 саны менен катталып, бүгүнкү күндө жогоруда айтып өтүлгөн эки материалдар боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Комитеттин төрайымын, Темирбаева Акылаймын. Бир пикир жаралып атат да, ошол укук коргоо органдары бир тараптуу карап, бир улуттун өкүлүнө тартып атат деген бир баягы сырттан туруп алып, бир өзү ушундай бир боек берген дагы бир пикирлер пайда болуп атат да. Анан сиз ушул жердин бир жагы революционер активист катары, өзгөнүн жашоочусу катары ушул нерсеге кандай каралып атат ушу иштери? Менимче биздин иштеген жетекчилердин баары тупа туура эки тарап кылбай эле экөөнү теп-тегиз эле карап атат, чындык менен кетип атышат. Просто баягы Бабыржан мурда милициялар менен урушуп калган үчүн көп жамандыктарды милицияларга уударып коюп атат. Андай эмес. Бул жандагы ооздон чыгат, сүйлөгөн сөз да ооздон чыгат. Ошон үчүн чындык менен аял кишинин урганы жөнүндө туура эмес иштер башталып кетип атат. Биз улут ажыратпашыбыз керек, баары бир тууганын балдарыбыз. Мен БЖК айылында өкмөтүнүн обком айылынын айыл башчысы болом. Мына ошо акыркы 2 күндө ошол Бабыржандын окуясы боюнча бир башкача боек кылып интернетте да бир улуттук маселеге айландырып, анан ошо бир тараптуу карап атат деген бир пикирлер жаралып атат. Эми сиз ушул өзгөн районунун жашаачысы катары, ошол Бабыржанды билген аксакал катары мындай эмне дейт элеңиз чынында? Мисалы башка Россия, башка биз мекендештерибиз бир башкача кабыл алып атышат да. Бул нерсени башкача кабыл албаш керек. Себеби биздин айыл өкмөттө элдерибиз жакшынакай эле турмушта жашап атышат. Анан бул өзгөндө болгон окуя бир эки баланын ортосунда эле болгон нерсе бул. Муну көп эле развод этип арга жака жайылтыштын эч кандай кажети жок, кереги да жок мындай нерсенин. Биз тынч жашап атабызбы? Азыр ушул убакта жакшынакай жашоодо жашап атышат элдер, эч кандай арыздашуулар башкаларга биз жол бербейбиз. Телефонго нападение кылган сотрудниктер келген. Мен уктайм. До сих пор бездействие эч нерсе болгон эмес. Азыр дагы кирип туруп мен өзүмө керек нерсени алайын деп кирсем, кууп чыгарып атат. Бул деде суроктору прозрачный сатат экен. Сен бул дереге сода кылбай эле кой да. Менен башкасы кылып атпайбы? Жок, сен башка менен ишиңде сен мына сен өзүң айтып атасың, суроктор просрочный экен. Ана просрочный болсо сен бияка кирип булардан сода кылбай эле кой да. Жок, мен кылышым керек. Просрочный болсо азырда фиксировать этем. Тартам. Керек мага. Мага элим үчүн, мекеним үчүн, жерим үчүн керек. Мен просрочный детский питаниядан взрослый питания чейин продукты сатканга мен каршымын. Элди уулап, элди травить эткенге мен каршымын. Түшүнүп атасызбы? Гүлзада Исмаиловна, мына акыркы кездерде YouTube'дан сизди бир каралаган материалдар пайда болуп калды да. Ошол чакырууга баягы өзүнүн блогерим деп тааныштырган Жарандын чакыруусуна бир магазинге баргандагы бир видео тасма чыгып кетти да. Ошого бир мына биздин жарандарга кенен бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Ошол күнү 2019-жылдын 25-апрелден 26-апрелин караган күнү мен ыкчам өкүлдөр менен ошол чакырууга барганбыз. Ал жерде барганда ошол блогер өзүн Бабыржан деп тааныштырган адам биз мыйзам чегинде бардыгын түшүндүрүп, өзүнүн жөнүндө тааныштырып, жанымдагы ыкчам өкүлдөрүн түшүндүрүп, бардыгын биз мыйзам чегинде түшүндүргөнбүз. Ал боюнча ал жерди кыркып коюптур, монтаждаптыр. Андан кийин биз жанакы жерде мен айтып атам, что буга сиз албай эле оңуңуздар деп мен ага түшүндүргөнүм, ошол жерде ошол магазиндин сатуучусу срок өтүп кеткен товарларды аркасына жылдырып койгон. Жаңы срок менен келгендерди алдына тизип койгон. Сатыктан алып койгон, мен сатыктан ошо алынып, алар чекеге алынган. Ал именно чукуп чыгып, ошол срок өтүп кеткенди алып атат. Биз ошондо түшүндүргөнбүз. Сиз нол жагынан жаңы свежийин алыңыз деген мааниде түшүндүргөнбүз. Аны элдер туура эмес түшүнүп атат. Ал бул блогер ошол жерде көп жерин монтаждаган. Именно биз сүйлөгөн жер мыйзамда түшүндүрүлгөн нерсенин бардыгын алып коюп атат дагы, ал өзү ошол жерде өзүнүн сөзүн калтырып атат. Ал жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Срок бузулгандар өзүнчө турган, свежийлар өзүнчө турган. Бул боюнча полный өзгөн риттин меж эмесине түшүрүлүп, ал боюнча санап станция өткөрүлүп берилген. Ал өзүнчө провокация жүргүзүп атат. Бул жерде элдер ошого ишенип атышат. Бул жерде мындай бир тараптуу кароо кетип атат негизиненчи.
бул жерде милиция кызматкерлеринин баардыгы жамандап атат. Андай эмес. Ар бир адам өзүнүн укугун, өзүнүн милдетин туура түшүнсө, ушундай нерселерди жазбайт эле. Мен ошолор тараптан дагы эми арыздар келген. Бул ошол тартып, YouTube'га киргизип, кайра ошол жерден мен өчүрүп берем. 5 миллион 10 миң сомго чейин акча сурагандар да бар. Бул боюнча азырынча 4 арыз келге түшкөн бизге. Ал боюнча да тергөө жүрүп жатат. Негизинен бул менин оюмча бул биздин кыргыз эл деп сүйлөп ушинтип чыкканы бул просто элге өзүн көргөзүп атат. Чынында бул ушул биздин Кыргызстанда жашап жаткан жарандардын келечегин ойлогон жок. Себеби алардан бул эси ошондой кыргыз элинин деп келечегин ойлосо, бул неге только өзбектердикин текшерет, эмне себептен кыргыздардыкын текшербейт, бардыгын неге бирдей карабайт, бирдей кылбайт, эмнеге алардан кайра акча сурайт. Мисалы ошондой эле только бул өзбектерден ошону кылып атат. Бул өзбек кыргыздарды конфликтке келтирип атат. Кыргыз элим ошону түшүнбөй атат деп атат. Бул кыргыздардын келечегин ойлогон жок. Бул өзүнүн акча табуу максатын ойлоп жатат. И бул ошо YouTube'га чыгарган үчүн ар бир эмесине акча алып атат. И ошончо элден акча сурап атат.